Кыш аягына жакын жайнактын өзү теңдүү балар менен кошо военкоматка чакыра баштады. Аларды анчейин аскерге машыктырып жүргөн экендиги, аны аскерге алат деген ой жок. 2 жолу районго барып, үчүнчүсүнө бир күн өтө эле кайра келип калды. Сен эмне бошотуп коюштубу десем, жок апа, эртең кайра кетем, военкомат 1 күнгө уруксат берди деп койду. Ошондо эле байкасам болмок да. Алда кайда узакка кетүүгө камынгандай, ал күнү көп иштерди бүтүрүп жатты. Көрсө анысы жөн эмес экен. Жайнагым, кенжетайым, тамашөкөйүм, ырчым, солкулдаган боз балам. Сен эрте кетип, элдин эсин анча калган жоксуң. Бирок мен сени ар качан эстеймин. Баягыда станцияда бир кичинекей балага тонуңду чечип бергениңди эстеймин. Чынын айтсам, жанагы тон чечип берүү менен элдин кемтиги толуп бүтөлүп кетпейт. Бирок жанагындай эле 10-уна 100-ү, 100-үсүнө 1000-и кошулуп, ошентип барып тоо болот, ошентип барып адамгерчилик пайда болот. Он экиде бир гүлүң ачылбай жатып, кай жерге барып жауп бекип түштүм экен. О жараткан жер, бир окумга гана, көз ачып жумганча гана бир баламды көрсөтүп койгулачы, бир окумга гана көрсөтүп койгулачы, суранамын.